Что можно сказать о сортах? Бишкек шаарында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн эл аралык медициналык форуму жана белгилүү окумуштуу академик Мирсаид Мирахимовдун жаркын элесине арналган жыл сайын өтүүчү Мирахимов окуулары деп аталган эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Форумга белгилүү кардиологдор, кардиохирургдар жана аритмологдор чогулуп, жүрөк кан тамыр оорулардын жана жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу боюнча сөз кылышты. Ошондой эле дарыгерлердин квалификациясын жогорулатуу, аларды эл аралык заманбап стандарттарга келе тургандай кылып даярдоо тууралуу кеп болду. Биздин жаш кардиологдор жаңы инновациялык жана генетикалык технологияларды өздөштүрүү үчүн көп аракеттерди жасап жатышат. Алар заманга ылайык жаңы дарылоо ыкмаларын үйрөнүү керек. Евразия экономикалык биримдигине кирген мүчө мамлекеттердин саламаттыкты сактоо тармагындагы заманбап жетишкендиктерин көрсөтүүгө, тажрыйба алмашууга жана инновациялык технологияларды саламаттыкты сактоо системасына киргизүүгө мүмкүнчүлүк берүү форумдун негизги максаты болду. Евразиялык комиссиянын колдоосу менен, биздин саламаттык сактоо министринин колдоосу менен биз ушул форумду өткөрүп атабыз. 9 алдыңкы Россиянын, Белоруссиянын, Казакстандын, Өзбекстандын борборлору менен келишим түздүк да. Мындан ары чогуу иштейбиз деген. Биздин академик Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борбору башка өлкөлөрдүн улуттук ошол жүрөк кан тамыр оорулары менен иштеген борборлору менен келишим түздүк. Анан ошол келишимдин негизинде биздин жаш дарыгерлерди биз мына ушул жылы, эмки жылы окууга жөнөтөлүк деп атабыз. Көбүнчө жана жогорку технологиялык ыкмаларды үйрөнүп келгенге. Форумдун алкагында Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнүн алдыңкы илимий медициналык борборлорунун ортосунда консорциумга кол коюлду. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.